Атым Уркуя. Ушул Билим Нур курсуну Мухлис Осмонов экөөбүз негиздеп ачтык. Андан сырткары дагы Бейиш балдары коомдук фондуну 3 жылдан бери иштетебиз. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдар менен иштейбиз көбүнчө. Өзүмдүн дагы 11 жашар өзгөчө кызым бар. Бул курсту ачуумдун максаты дагы ушул өзгөчө балдар менен соо балдарды аралаштырып, Куран үйрөтүү, аларга дуа жаттатуу, адеп ахлагын үйрөтүү болду. Биз буга чейин дагы ошол Туркия мамлекетинен 2 жыл илим алганбыз. Ал жерде биз балдардын психологиясында 2 жыл окуганбыз. Мухлис Осмонова экөөбүз тең ошол жактан илим алганбыз. Андан сырткары Мухлис Осмонова дагы Ислам университетинде да 5 жыл илим алган. Бул жерде биз балдардын психологиясына жараша карап туруп, ар кандай методдор менен Куран алифбесин үйрөтөбүз. Жана дагы ушул тазалык сабагы, сөз келиштирүү, моторика, анча-мынча ошол логопеддик сүрөт тартуулар, логопеддик массажынан башка ошол логопедке тиешелүү бардык нерселерди бул жерден балдарга жасатабыз. Эгерде ошол баланын кээ бирки тамгалары чыкпай жаткан болсо, ошол нерселерди ошол өзүбүздүн методдор менен жасатып атып, ошол тамгасын чыгарабыз да. Курсту ачуудагы негизги максатым, негизи өзүм жаш балдарга аябай жакынмын. Жаш балдардын психологиясыны жакшы изилдегенмин. Буга чейин да өзүм дагы ошол өзгөчө кыз баккандыгыма байланыштуу ушул балдарды ушул Куран менен окутсак, себеби Куранда шифа бар дейт. Куран аркылуу дагы ушул балдардын акыл эстерин толук өрчүтсөк, Куран аркылуу ушул балдардын зээнин өрчүтсөк, билимге, илимге болгон сүйүүлөрүн ачсак деген ушундай максатта ушул Билим Нуруну негиздедик. Бул Билим Нур курсубузду балдарыбыз аябай сүйөт. Келгенде биз балдарга жага турган ар түрдүү методикаларды колдонуп, ошондой сабактарды беребиз. Азыр бул жерде Куран алифбесинен, Куранга алдыгы балдарыбыз түшүп калды, алдыңкы балдарыбыз. Куран алифбесинен тазалык сабагы деп койгонбуз. Тазалык сабагында ошол балдарга фыкыхтан, азаздан балдарга кабыл ала турган методдор менен үйрөтөбүз. Билим Нур курсуну ачып, андан сырткары да максат коюп атабыз. Буюрса, жайкы каникулда лагерь уюштурсак деп балдарга. Себеби азыркы өтүп аткан сабактарыбызды биз лагерде биз алардын толук даараткан адебин текшеребиз. Мисалы, бир күн бою толук бала менен болгон болсок, тамак ичкенде тамак ичүү адебин текшеребиз, уктатканда уйку адебин өтөбүз, уктоо адебин да. Ушул бардык адептерди ошол жерлерде ишке ашырыш үчүн, практика жүзүндө балага сиңирип калыш үчүн биз ушул лагерди дагы максат кылып атабыз да, лагерь ачсак депчи. Себеби азыр жаш кезинде бала кантип тарбия алган болсо, ошол нерсе өмүр бою ошол балада кетет. Жаш кичинекей кезинде үйрөнгөн нерсеси ошо ташка тамга баскандай эле балада калат да. Бул жерге келгенде көбүнчө балдар аз сүйлөп, мындай жабык балдар болуп келишет да, көбүнчө аз сүйлөгөн, толук нерсесини керек болсо ата-энесине түшүндүрө албаган, ушундай балдар болуп келет. Бизге келгенден кийин ушул балдар ачылат. Ойлорун толук айтып, себеби бул балдарга азыркы учурда көбүнчө ушул кандай десем, руханий мээримдүүлүк жетпейт да биздин балдарга. Ушул нерселерди ушул жерге келгенде табат, ачылат ошол балдар. Ушул жерден балдардын зээни өрчүп баштайт. Мисалы, кабыл алуусу өтө начар балдар болот. Кабыл алуусу өтө начар балдарды биз ар кандай методдор менен ошол балдардын кабыл алууларын өрчүткөнгө аракет кылабыз.
Билим Нур курсубуздун эң кичинекей кызыбыз бул Ясина. Ясина дагы. Ясина, кайсыл бетке келдиң сен? Ясина 8-чи бетке келди. Башында кичине жай болуп аткан. Бул дагы азыр уже Куранды өздөштүрүп алды дагы касрага 8-чи бетке келди. Ясинанын биринчи келгенден бери азыркы абалы өтө жакшы, себеби бул жерге келгенде өтө кызыгып келет, ар бир сабагын так аткарып келет, тапшырмасыны. Бул жерден да балдар менен ойноп атып эле, ушул нерсени ойноп атып эле үйрөндү да. Өтө жылыш жакшы мында да. Бүгүнкү күндө Исхак 15 тамга жаттады. Зырьер диагноздагы баланын 4 сабактын ичинде 15 тамганы жатташы бул өтө жакшы. Андан кийин бул жерде Нурсаид дагы башында кабыл алуусу өтө жай болуп аткан. Азыр кабыл алуусу тездетилип, азыр учурда 11-чи бетке келип калды. 11-чи бетте уже окуп атат. Биз балдарга ар кандай оюн методдору менен сабактарды өтүш үчүн бизге сыртка дагы оюн аянтчасы учурда керек болуп атат. Эгерде ушундай бош помещениям бар, ушундай берет элем дегендер болсо да алат элек. Себеби бизде оюн аянтча болсо, биз балдарга ал жерде көп нерсени үйрөткөнгө мүмкүнчүлүк болот. Балам 8 жашта, азыр 8ге чыгат. Өзгөчө баланын энесимен тил боюнча кыйналып жүргөнбүз да, жакшы так сүйлөй албайт эле. Бияка келгенден бери Кудайга шүгүр жакшы. Баарын жасап, көңүлдөгүдөй настроениясы да жакшы. Билимге болгон ушунчалык умтулуусу күндөн күнгө жакшы болуп атат десем жаңылышпаймын. Түндө дагы жатардын алдында эмелерди, тамгаларды, ар бир тамгаларды, эсине калган тамгаларды айтып жатат да. Ушуну кубанып, эртең менен школго келемби деп, бул жерге школго келгендей сүйүнүп келет да. Алла Тааланын ушунчалык кудурети күчтүү экен, ар бир тамгасы шифа дегендей, ата-энелерге сунуштайт элем. Көп бизге окшогон кыйналып жүргөн ата-энелер болсо, балдарын бияка алып келишти насип кылсын дейт элем.